Эркектер менен тең тайлаш троллейбус айдаган айымдардын саны арбын. Алардын бири Миргуль Мамытова. Ал номер 4 троллейбустун айдоочусу. Бул кесипти ал эмне себептен тандап алган жана айдоочулук кесип айымдар үчүн эмнеси менен кызык жана кыйын алдыңкы минуттарда чогуу билебиз. Бул өзүм иштегене 3 жыл болуп калды. Троллейбус айдаган. Буга чейин мигрант болуп иштеп жүрдүм Москвада. Андан келип анан ошол апамдын каалоосу менен ошол жумушка келдим. Бирок жакшы азыр. Жакшы тандаган экен апам. Эл менен иштейсиң. Кээде өтө кыйын болот. Айрыкча мондой пробкаларда кыналабыз. Негизи жан иштеп жүргөндө оор болчу, азыр оңой эле деп айтам. Негизи айымдар үчүн ортук жаратса керек да биртөө эле. Биртөө эле оор. Конечно, эркектер менен тең таймашып иштейсиң да бул жумушта. Кээ бирөө туура түшүнгөнү бар, кээ бирөө туура түшүнбөйт. Салачылык. Bizler çiçeğimiz. Bir kişi. Kızıklı okuyalar, kaysi birden aytsam. Толтурали кызыктуу окуялар. Көбүнчө пассажирлер менен болот бизде. Кээ бирки пассажирлер баягы айрыкча школьниктер келип чыгып алып, окуучу балдар, ой байке деп коет. Кайра эже сизби деп ушундай сон бири жакшы сүйлөп кетет. Бири жаман сөз сүйлөп кетет. Ошо баарына чыдайсыңбы? Чыдап иштейсиң. Эртең 5:40 башлап, биринчи выход. 5-те келип, как положено, наркологдордон өтөбүз, нарколог врачтарыбыз бар. Эртең давлениени өлчөйт, бүт бардыгын карап, медицинадан өтүп туруп, анан кийин линияга коюп берет. Если ошо целый день ошо иштегенге уруксат берсе, врачтарыбыз, анан жумуш жолун аттанабыз. Если ден соолугубузга байланыштуу болсо, линияга коюп бербейт. Мурун аз болчу экен да водитель аялдарчы, айдоочу аялдар. Азыр деген көбөйүп калган. Билбейм, жакшы эле карашта. Жаман сөз элек мен. Кээ сонун жарашыктырдып кетишет. Анда жыргап каласың өзүңчө да сүйүнүп. Мен жакшы бимен аткан турбайм деп өзүнчө мотивация беришет да бизге. Эми бар да андай 5 кол тең эмес го. Жаман сөз сүйлөп кеткен айдоочулар деле толтура. Жеңил машина айрыкча айдагандар түшүнбөйт. Бизде деген 2 жолубуз бар да. Үстүнкү анан астыңкы деп бөлүнөт. Ошо иногда үстүнкү жолубузду карап токтоп калабыз. Ошондо сен жиңгисиңби деп кеткендер бар да колдору менен.
бузулуп калса центральный диспетчерибиз бар, ошого чалабыз. Ошол жерде бузулуп калдык деп жок, бизди оңдоп полный карап чыгарып берген слесарьлерибиз бар. Ошол жактан ошолор оңдоп чыгарып берет, биз айдап кетебиз. Болгону бузулган жердин баарын чувствовать этип, кайер кандай эмне себептен, может электронка керек, может жөн слесарь, может дөңгөлөң жарык, бүт ошону туура так диспетчерге маалымат беришибиз керек. Ошол жагы. Андак оңдоп беришет достор. Экисинен бир машинада эки водитель, айдоочу болот. Экисинен иштейт, биринчи анан экинчи болуп көрүнөт. Биринчи сменде иштегенде уже бүгүн 6:39 баштадым. Бирок бүгүн бир жумада бир эс алабыздар. Сменщине выходной үчүн мен бүгүн 10 саат иштейм. Бир күндө негизи 6-7 саат иштейм деп положено. Мен деген бул троллейбусту окуштун 6 ай окудум 20-лицейден. Андан 286 саат практика берет, стажировочный диск берет, ошону өтөсүң. Андан кийин самостоятельный экзамен тапшырасың. Ошолордон өткөндөн кийин анан иштеп каласың өз алдынча. Иштеген 3 жыл өз алдына иштеген. Жаңы иштеп баштаган, мындан 2 жыл мурун. Бир пассажир чыккан, кайсыл жерден чыккан өзүм да байкабай калдым. Бир маалда эле бир ичинен бир пассажир байке келди, карындашым тиякта бирөө уктап атат деп калды. Ким уктап атат же ооруп калды, коркосуң да. Анан остановкадан туруп аркага өтсөм, прям эшиктин түбүндө полдо уктап калыптыр. Көрсө ал деген түнү менен ночто иштеген студент бала экен. Анан ушу катты уктап калып, ушу колго печканын жанына жатып уктап калыптыр. Ойготтум, эмне сага скорый керекпи, эмне болду, кандай болду десем, ойгону эле күлүп атпай, эже мен деген уктап калдым. Эртеме саат 6:30 отурганбыз, ошолмойдон. Ошондо кайра эле саат где-то 11:30 түшүп калды да. Ошондой кызык окуялар болуп турат. Үйдө бир кызым бар. Чартка байланышта азырында жолдошум жок. Кызым 4,5 жашта. Кичинекей апам жардам берет, садикке барат. Мен жумушума болгондо апам карап берет кызымды садиктен алып. Үйдө билбейм, жакшы эне болсом керек. Мен өзүм ошентип ойлойм, анан билбейм. Кыйынчылыктарын айта кетсем, биз көбүнчө ошо жол тыгынынан кыйналабыз. Машина көп, бизде Кыргызстанда көп да машина. Ошондо кыйналабыз. Анан узун да бул машина аял кишиге өтө эле оор бир чети караганда. Ошону башкарып кеткен. Кыналасың көп толтура эле кыйынчылыктары, бирок бир чети кызыктуу жерлери деле көп, жакшы. Эл менен иштешесиң, күлкүлүү окуялар көп болот. Хоббим музыка угам, бирок өзүм ырдабайм. Сөз музыка угуп эс алам. Бош вакытыңызда
Бош убакытта кызым менен алек болом көбүнчө эле азыр, потому что кызым кичүү, ошо менен кечке бош убактымды өткөрөм да. Үйдө мээримдүү энемин, бирок жумушка келгенде эркектер менен тең таймашып иштейбиз, жумушубуз ушундай.